Kara baştaldı Alatoluk halkımık. Ekrandı karagan erkek ayal jalpıngık. Oğulun amandaşıp kalmayın akındardın saltınık. Amansınlar budoy barınar, aktangday kızıl tilimdi, beze vurda bereyin, an demese kabıllal, bu yıl tele görsötük aktangday, 20 yaşka tolgonu, antkeni 20 yıl içinde. Dalay baylığa tolturdu koşul ordunum. Hazırda canıma geldi Karaçın Ayçıray Kırgıztoy kızları. Alar salmak jorgonu sayra peret barına. Buyursa Kırgıztoy kadimge ulanıp gelgen ulu salt. Dastan menen kırlardı жаңырtıp peret barına. An demese tuğandar bir-birden ırdap bereyin. Kızlarımdı do kavuldan. Sarı göynök bu yerde saymalı jakşın ovonum. Bul kısım kadim gün gönördü koygun jogor. Nargiza degen karaçı talantu kıstu kaşımda. Sayra peri oldurar saltığırdı doy başında. Alemi bir jagında karaçı Begimay degen ırçı kız. Irçılardın karaçı önörünü şangılgan. Kançan adam karaçı uqqandım barın tangılgan. Orada sayrap jürötü gözü kadimgi filarmoniya zalında. Bulbusum önör postundoy canında. Dalay önörgö gördü kamılga. Anda kamansınlar bungo karaçı. Kaşımda turgan gül kızlar. Emi saymalı göz tür kızlar. Silerge gesek bereyim mından başka dedeyin. Anda jalpınar uğu algılam. Kol çap koysunlar dele jaraşat. Anda dargizan ırday taldı de. Рахмат агай, саламатсыздарбы? Актаңдай теле көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү, сиздерге терең ыраазычылык. Биринчиден, быйыл ушул улуу залкар акыныбыз Жолон Мамытов көзү тирүү болгондо ошол 1 апрелде 80 жашыма чыкмак экен. Жакында ошонун кесиптештери белгилеп өтүштү. Анда ошол агайыбыздын адамдарга кайрылуу деген ырын ырдап берейин. Жакшы болот. Adaldıqa bir göçündü kanыңды. Kıyın çakta kıygan bolsun ömürdü. Kıyamatta kalk unutpay tanыңды. Adam bende bakıl bolboň aşıkba. Akmak bolboň adaldıqa taşurba. Ansız dele tirü jandım oylontup. Ajal degen kılıç turat başımda. Zalaşmay kılıç taşmay çok zaman. Beylikenin giyimi bütün tok zaman. Obo neden nayza jasayım bir ok ben. Kırçıldaşın toktu toğun şok zaman. Oyloy bersen oru menen ajaldı. Alıptın atal güçüңdü mazаңды. Andan körö geler geçtin kamın kör. Kazan askın borkuldatıp tamakты. Soğunbası semiz menen arıkta. Gündün tündün ayırması jarıkta. Kimge taңşık tün uykunun şirili. Gündüz kılgan işin kalat tarıkta. Oyduğumdu elder menen dölüşkün. Jintөгүнүн сынга салып көрүсүн. Барың жаман мен жакшымын дебегин. Жалгыз өзүң айдабайсың жер үстүн. Арақ деген айлап жылдап акырын. Алыптын
Ана такылмандын акылын, дал ошондон ичпей таның акылман, не жүйөңө сен ичесиң жакынын. Бирөө суусун таппай жүрөт ичерге, бирөө кечүү таппай жүрөт кечерге, мунун баары тизгин каккан жолоочу, о тирүүлүк сенин жалгыз көчөңдү. Эсин аман эс тартыр урпакты, өтсөк экен ыйык сезип турпакты. Океандар тын шарпылдап турса экен, чайпалбайт го, чайпабайлой кургакты. Көзөлдөрдүн көрүп шалбар көйнөгүн, мун эстедим барын коюнгөнүн. Тыттар экен 40 күнү жеп жебек курт, сулууларга жебек чуба өлгөнүн. Абыл дүйнөң ажайып бир керемет, убакыттын калбырынан эленет. Биз тирүүлөр чыгарасы болобуз, сансыз элдин өткөн жаны келелек. Адам пенде дастарконуң жайгында, мейлиң төк бирок мунуң айрында. Үлпөтүңдө келгендердин барысы, келип бербейт катал күндө кайгыңда. Адам пенде жүрсүң да кежирсиң, билим ойсуң көккө умтулган сезимсиң. Ары менен кумурскадан кийинки, табигаттын энеткечи өзүңсүң. Ары менен кумурскадан кийинки, табигаттын энеткечи өзүңсүң. Аббали барбол. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Арбаңыздар да бир ирет айталык. Ал эми биздин кыргыздын залкар акыны маркум Жолон Мамытовдун чыгармасы менен башталып олтурат. Залкар акын дал ушул биздин азыркы Элтер телеканалы деп айтып жатабыз. Ош радиосу болуп турганда алгачкылардан болуп ушул жерде эмгектенип, эмгек жонун дал ушул теле радиодон баштаган экен. Ал бизде ушул аңыз кеп болуп айтылып жүрөт. Ал эми мына быйыл арабызда болгондо 80ге толмок чыгармалары экинчи өмүрү кайрадан жаңырып келатат. Ар убакта агайдын чыгармалары калк ичинде жаңына беришине тилектешпиз. Жайы жаннаттан болсун. Эми куш келипсиздер. Жакшы чыгарма менен баштап бердиңиздер. Мына быйыл дагы бир инсанды ушул белгилеп айта кетели. Өзүңүздөр ушул Оштогу Ырысбай Абдылкадыров атындагы филармонияда эмгектенесиздер. Жана музыкалык окуу жайда жаштарды тарбиялап, билим берип келесиздер дегендей. Негизи эле ушул филармонияда эмгектенгенде негизги ушул дастанчылык, ырчылык өнөргө көбүрөөк алектенип келесиздер да. Ушул дастанчылык өнөргө алектенгенде дагы кайсы ушу филармониядагы мыкты инсандардын чыгармаларына кайрылдыңыздар? Чоң рахмат агай. Биз эми негизинен бул дастанчылык, элдик ырларды мына эжекем экөөбүз, Наргиз эже өзү мени консерваторияда окуткан, менин эжекем болот. Ушул ырдаганды ушул эжекеден үйрөнүп, дагы да өнүктүрдүм. Дастанчылык, ырчылык өнөрдү эми баягы кошумча баягы кесип катары алып жүрөбүз да. Негизи экөөбүз тең баягы күй боюнча биз ушул окуучуларга сабак беребиз. Анан ушул Ырысбай Абдыкадыров атындагы филармониянын Болуш Мадазимов атындагы эл аспаптар оркестринде эмгектенебиз. Ал жерде дагы ушул биздин жалпы коллектив ушул оркестрант катары эмгектенебиз ал жакта. Анан ушул биздин Раматылык Сайдрахман Матиев агайыбыз биздин башкы дирижерубуз болчу. Өмүрү кыска экен, мына 2 жылдын жүзү болуп калды каза болгонуна. Ошол агайдын колунда канча деген бир жакшы нерселерди алдык ошол агайдан. Жакшы бир тарбияларды алдык, жакшы бир билимди алдык. Ушундай бир укмуш, ушундай бир жалгыз бир жашоодо, ушул дүйнөдө бир жалгыз киши эле да, ошо андай адам негизи жок. Ушул агайдын
баягы дастандардын ырларындагы эскерип катарында ырдап жүрөбүз. Бүгүн мына концерти дагы болуп атат. Эскери концерти ошол агай менен ушунчалык баягы бардык тараптан ушунчалык жүрөгүбүзгө жакын алганбыз да ошол агайды. Эң туура айтасыз. Ошол мына биз дагы быйыл ошол агайдын туулган күнү 11-апрелде деп угуп калдык. Анан кийин агайды эскере жүргөн жакшы болот. Чыгармалары баягы обондору, дастандары бар экен. Биз баягы каза болгондон кийин мына угуп атпайлыкпы эми? Анда агайдын чыгармасына токтололук, Ушул агайдын сөзөбүнө жазылган көңүлдү үртү деген бир жакшы дастанын ошол тири көзүндө деле ырдаганбыз, бирок эми тилекке каршы эми мына эскерүү концертинде дагы ырдап атабыз. Ошол дастанын мен аткарып берейин. Жакшы болот.
алдыға кете берди, насили адамга окшош надандар өсө берди, насили адамга окшош надандар өсө берди. Ваңгилик туңгуюка балдарды жетеледи, келечек бүдөмүктөп кеңдерин кесе берди, келечек бүдөмүктөп кеңдерин кесе берди. Эркин эл дилиңди тут, эскертпей диниңди тут, энекең кадырлаган эң обол тилиңди тут, энекең кадырлаган эң обол тилиңди тут. Уруга бөлүнүшпөй урматтап бириңди тут, көңүлгө кут тараткан көз ачар илимди тут, көңүлгө кут тараткан көз ачар илимди тут. Ойгонор мезгил келди, ойлонор кезиң келди, келсеңер заманага бир башка сезим келди, келсеңер заманага бир башка сезим келди. Келгиле биригели муштундай түйүлөлү, талайга талпыналы тазартып элди жерди. Бардык эл биригели, бардык эл биригели, бардык эл биригели. Ой, көп жаша, көп жаша, көп жаша. Эми мына көзүңдөн кылгырып, агайды эстеп, ошол аккан жаштагы ал кишинин кыргызга болгон муң зары, кыргызга болгон керези сыяктуу ушундай өзүнүн ичиндеги жаткан бук арманы болуп өттү да. Эми ушундай арманды үйдүн экен, бирөөнү эрте, бирөө кечиккен, бирок эрте кеткени агай аябай баарыбыз деле ушундай өкүндүрдү. Жайы жаннаттан болсун, кана эми ушул элге жаркырап, түштүк жергесинде жападан жалгыз мыкты чыгаан дирижердун бири эле канчалаган инсандарга талим тарбия берди. Эми жүрөктө элде сакталат. Барбол Бегимай буйруса чыгармалары жашап, ошо чыгармаларыны жаңыртып ырдап жүрө бергиле. Наргиза, эми мына азыр Бегимай кичине ошол агайын абдан эстеп кетти. Бул эстеген дагы жакшы болот. Мына бир учурда Наргизаны дагы биз өзүбүз Актаңдайдан алып чыкканбыз. Мына азыр Наргиза өзүң айтып атпайсыңбы, кайра келип туруп сени окутуп, мына окуучусу менен келип отурганы бул дагы чоң бакыт да. Агайдын кулк мүнөзү негизи эле дагы сага дагы тийгизген таасирлери, агайдын чыгармаларынан ырдап жүрөсүңбү деген. Азыркы кыргыз элинин жашоосун мурун эле сезе билген экен. Ошолордун эркин баа жана кайран эл деп дастандар жазып кеткен экен. Ошолорунан үзүндү аткарып берейин. Жакшы болот. Arzan et bergen malga gelding erkin ba. Maşineni жүргүзгөн майга gelding erkin ba. Чайкаганда кандырган чайга gelding erkin ba. Сүйүп ичкен наресте сүткө gelding erkin ba. Күндөн күнгө күчөнүп gelding erkin ba. Карайлатып калкымды карып кылдың erkin ba. Айдан айга ойлонтуп арып кылдың erkin ba. Бар окатын базарга зарыктырдың erkin ba. Тасын элдин пейлин тарыктырдың erkin ba.
көргөн секели кызга келдиң эркин ба, эң аягы ширеңке тузга келдиң эркин ба, эң аягы ширеңке тузга келдиң эркин ба, кар өзгөйдүн чөнтөгүн калың кылдың эркин ба, чамасызды чарктууга чагым кылдың эркин ба, кай биринин канына забын кылдың эркин ба. Жетим жесир карыпка карабадың эркин ба, желип жыртып жер сууну араладың эркин ба, тагдырлары тайкыны табаладың эркин ба, тагдырлары тайкыны табаладың эркин ба, эртелик кеч жылыткан отко келдиң эркин ба, кетмен күрөк айбалта чокко келдиң эркин ба, жону жука бечара жокко келдиң эркин ба. Жакшы күндүн жарыгы ажанса экен кайран эл, катчылык алыстап калса экен кайран эл, долу басын шаттыктын какса экен кайран эл, таңдар буйруп элине таңса экен кайран эл, өз энчисин колуна алса экен кайран эл, каалагандай жыргалга канса экен кайран эл, бейпил турмуш төрүнө барса экен кайран эл, жаңы жашоо шартына көнсө экен кайран эл, убактылуу сыноону жеңсе экен кайран эл, убактылуу сыноону жеңсе экен кайран эл. Рахмат. Эми Бегимай, сизден дагы. Мен азыр мына сиз айткандай, жогоруда айткандай, мына азыркы убактагы биздин жашообуз аябай баягы татаалдашып бараткандай сезилет да. Мына акыркы учурдагы илдеттен кийин дагы адамдар бир топ өзгөрдү. Баягы Кудайга ишенип эле Кудай деп калдык да акыркы учурларда. Ушул жаман нерселерден, кырсыктардан Кудай бизди өзү сактасын, дайыма заманыбыз тынч болсун деген эле тилекте жүрөбүз. Ошол баарыбызды ушул жакшы нерселерге жетелесин. Анда эмесе Шайлообек Дүйшеев агабыздын сөзүнө жазылган Кундуз Таштаналиеванын оона таандык сакта деген чыгарманы аткарып берейин. Каректи жапкан тумандан сакта, каргышы тиер курандан сакта, каргадай кезде койнуңда жүрүп как түштү чаккан жыландан сактой, дудуктун тапкан жобунан сакта, душмандын баккан собунан сакта, барынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактой. Бай келген кырсыктан сактой, күнөөсүз жандын көчөнөн сакта, көрө албас жандын көзүнөн сакта, көрүнө эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сактой. Жазасыз калган жаладан сакта, жамгырсыз калган таладан сакта, жан кыйбас жалгыз жакынын жоктоп жар бойлой калган санадан сактой, калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып күлгөн жалгандан сакта, карыган кезде каш айтып бир күн карабай кеткен балдардан сактой.
берсе ыйманың сактой. Булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта. Бузулган адам оңолур бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Бузулган адам оңолур бир күн, бузулуп турган замандан сактой. Албетте, жалпы жараткан жалпыбызды сактасын. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бийиктей бергиле кыздар. Дайыма ушундай кыргыз журтчулугубуздагы мыкты чыгармаларды шаңшып, дайыма колуңардан комуз түшпөй, эл журт менен өнөр сересинде дайыма ошо бийиктеп аман жүргүлө. Силерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүнүн бүгүнкү чыгарылышында кыргыз элибиздин залкар акыны Жолон Мамытовдун, Кыргыз Республикасынын эл артисттери деп айтсам да жарашат, Сайдырахман Матиевдин, ошондой эле Нурак Абдырахмановдун, Шайлообек Дүйшеевдердин чыгармаларына жазылган обондорду, чыгармаларды, дастандарды уктуңуздар, элдик чыгармаларды уктуңуздар. Актаңдай телекөрсөсүндө быйыл 20 жыл толуп олтурат, буйруса көркөрөгөн күздөгү Алла насип кылган күнү буйруса алтын комуз байгесин коюп, чоң жергебизде Актаңдайдын 20 жылдык урматына, телекөрсөтүнүн 20 жылдык урматына чоң айтыштарды өткөрөбүз, дастанчылардын сынагын өткөрөбүз деген жакшы ниет тилектерибиз бар. Бизден кийинки көрсөтүүлөр уланат. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.